Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Сиздерге бир жаңылык көрсөтүп коеюн. Азыр бул жака Нурсултан энебиз, ассаламу алейкум, кандай жакшымысыздар? Өзүнүн трагын алып келиптир. Ээси чыкса биесин бер дейт, же эмне дейт? Бир макал барго. Муну ээсине берейин деп аткан турбайсыңбы? Азыр бул Фредлайндерди тааныштырабыз. Жылы канчанчы жылкы? 2022, 505 horsepower, радиосы 285, майлчы 381 миң, engine hours 9800 бир нерсе болуп калды. 9000 бирдеме болгон деген эме эписи бар да? Эписи жок. Эписи жокпу? Эмне эмеси аз экен э? Эми сол айдаган экен мен. Жаңыз айдагансың. Amazon айдаган эмесмин. 22 жыл, э? Азыр 23 жыл, 3 жыл болгон трактор бар, э? Бирок эми бул 21 жылы чыккан да жолго, чынбы? Негизи эле трактор ушундай чыгат да. Ушундай чыгат. Болор баасы канча болуп атат? 70 деп атам байке. 70? Так, телефон чылдап калбады, көрүңөрбү? Улам эме чалып атат, телефон чалып атат. Азыр эмесин өчүрүп салайын. Звугун өчүрүп салайын. Анда тааныштыралыбы бул трактор, э? Короче, көп эле видеолорду чыгарып атабыз, тракторду көрсөтүп атабыз, садыкка чыгып атат, ээси табылса беребиз деп атабыз. Анан көп эле тракторду мен айтып атам. Бул Америкада жашаган жигиттер үчүн. Анткени майлыждары чоң да, 800, 900 миллион болуп калат. Андай тракторду Америкада жашаган жигиттер өзлөрү жолго чыгып, бузулса оңдотуп алса болот да. А бул болсо именно инвесторлор үчүн. Кыргызстандан азыр көп мекендештер чыгып атат, Германиядан чыгып атат, Россиядан, Санкт-Петербургдан, Москвадан көп бизге азыр тракторду кошуп атат да. Ошол мекендештерге лайык трак. Анткени майлыжы 381. Мен ар дайым айтып келем. 300, 400 ашып кетсе 500. 500ден ашык майлыжы менен уже инвесторлор албаш керек да. Бул как раз ушул тракты алып 3 жыл гүрүлдөтө иштеп, акчасын таап, пайдасын көрүп, ана майлыжы как раз эме болуп калат, бир 850, 900 болуп калгандан сатып иш керек, Достор, аны бир сыйра көрсөтөлү. Не, дөңгөлөктөрдүн баары Мишелин болсо керек, Асты эмне экен? Не деген компаниянын? Дөңгөлөгүнүн баары жакшы, состояниялары. Бүт баары жаңы. Жаңыбы дөңгөлөктөрдүн баары? Азыр бир сыйра көрсөтөлү. Бул деген эшиктен айдалып келди да, ошон үчүн кичине анча-мынча карларды тазалап койдук. Атак бир сыйра жуудуруп койсоң ап-апак болуп жылтырап калат. Мына эмелерди көрүп атасыңар, дөңгөлөктөрдүн протекторлорун. Бул жылы спокойно кыштап чыгат да, эмдиги жылы кышындан көрөсүңөр да. Алмаштырыш керекпи же алмаштырбаш керекпи? Айдаганга жараша. Эмне ремонт керек? Эч кандай ремонт керек эмес. Бүт баарын жасап койгом. Бүт эстиметтерин сураса берем. Любой механикин алчу киши келип, моторунан кирип, аркасынан чыкса деле боло берет. Эч кандай ошибка таппайт трактан. Кармап айдалган тракт. Жана компьютерный диагностика деп коет го, жасай берсин деп. Мына муяктан эле көрүнүп турат. Мына брек-шустарын көрүп атасыздарбы? Брек-шустарын азыр жакындатып көрсөтөйүнчү. Брек-шуздар жок калат да, ана барабандарын баарын талкалайт да. Муяк болсо жаңы эле салынган окшойт. Жаңы эле айтып атпайбы? Свежий экени көрүнүп турат да. Барабанный экен. Так, эмелери, подушкалары. Бактары канча? 120 галлондон. 120 галлондон экен. Бак канчалык чоң болсо жакшы да. Арзан заправкага келгенде полный бак куюп коесуңар. Анан кийинки арзан заправкага чейин жетет. Мягы 120, мягы 120, 240. 240 менен канча майл жүрөт? 1300 сындай жүрөсүң. 1300 майл спокойно жүрүп. Кийинки арзан эмеге такстапка барып, а то кээ бир штатка кирсең арзан эме кымбат да. Например, Пенсильваниядан вообще куйчу эмесмин. Алча кымбат. Калифорниядан вообще куйчу эмесмин. Эме жактан коясың, Тексас жактарда арзан. Ооба, кээ бир штаттардан арзанды куясыңар, 1300 майл жүрөт, 240 экен. Анан аттын күчүн көрсөтүп коелу. Аттын күчү мояктан билинет. Мен дагы жана эме көрсөтүп атпаймынбы кээ бир трактордуку. Муякта деген аттын күчү 505. 505 деген бул деген эң потолокто 505. Атак трактор 400дөн башталат. 400 аттын күчү, 425, 405, 455, 475 болуп туруп, эң потолок 505. Бул деген 285, 285 бул эме болуп калат да, беговой болуп калабы, беговой. Стандарт да бүт. Стандарт. Эгерде бул тяжелый техника ташыйм, аржин, тияк маяк десең да 308, 347, 3 бирдемени тандаш керек. Атак Amazon биздин жүктөргө жарай берет. Биз деле 400 аттын күчү менен тракторду деле айдап жүрбөдүкпү? Кеңгүрөтникти коюп турсуң, Канчага коюлду ушу кеңгүрөтник? 2600га койгом. 2600га,
2600ге бул эми. Жок, бул эме го, мындай оригинал же бирдеме. Атак 1600дөн деле чыгып калат. 1800, 2200, биз 2200дөн койдук го дейм. 2600ге. Буларга да бөлүнөт. Кээ бирөөнүн сырты кара болот, ушундай свет болот, бирок кээ бирөө жумшагыраак болобу, мындай ийилип кетет. Бул абдан керек нерсе да. Азыркы учурда биздин компанияда деле балдар бар, элик сүзүп алган балдар бар да. Олардын баары талкаланат да, жалко да. Крылосу. Крылосу анан жамаш керек, фарларын алмаштырыш керек, бамперлерди алмаштырыш керек, толтура жерлерди алмаштырыш керек. Анда ичине кирбейлиби трак? Сен тиягынан киресиңби? Так, азыр ичин көрөлү. 2022-жылкы трак. Сен качан алдың эле? 1,5 жыл мурун. 1,5 жыл мурун асага чейин башка бирөө айдаган, Фредлайнерден алганбыз. Чикаго. Фредлайнер дилерден алгансыңар, алганбыз. Жакшы. Ошол компанияга жумушка кирем дегенде ушуну алып беришкен турбайбы? Жакшы. Азыр от алдырабыз, майлыжын да сиздерге көрсөтөбүз. 2 спальник. Мына үстүнө көбүнчөсү биз эмелерди коебуз да, ар кандай, кийимдерди коюп коебуз. Ылдый жака матрас жокпу? Матрас үстүнө койгон мен. Үстүндөгү матрас ылдый жака түшүрүп койсо болот, Микроволновка, холодильник. Моякта деген негизи Фредлайнердин өзүнүн холодильниги турат да, бирок кичинекей да, ичине эчтеке батпайт. Бүт бар, алып салаттан ушундай холодильниктерди коюп коюшат да. Даже мындан өйдөнү да коюп салышат. Чоңу керексе чоңун да эле берем. Хорошо. Чоңу бар. Хорошо. Жакшы. Овнерлердин трагын көрсөңөр ушундай эмелерди, паластарды салып коюшат да. Ичинечи. Шкафтардын баары иштейт, Бүт баары иштейт, экем көрөсө болот. Баары иштейт. Баары иштейт, просто бияка калды. Кийим Мондай каска. Мага бир жолу каска эмес жок, бербей койгон да, каскасы жок. Груз бербейт. Груз бербей коет да, кээ бир жердечи. Жилет бар экен. Жилетка бүт баарды бар. Жакшы. Так, азыр деген бул тракты от алдырабыз. Кудай берсе, эмне? Самсара. Самсара негизи болуш керек да ар бир тракта. Бизде өткөндө бир жигит айдап баратты эмо. Жикнайп болгон аз калды да, эки жака 3 жолу чайпап баратты, түздөп кетти. Эмне кылып түздөдүң десең, газды бастым да, моякта эме бар го. Трейлердин тормозу керек да. Трейлердин тормозун басканда трейлер токтойт, бирок тракты токтотпой газды басып жиберсең ана түзөлүп кетти дейт да. Камерадан көрбөдүк баарынчы. Анда эмне кылып от алдыралыбы? Алдырып көрөбүз. Так, от алдырабыз азыр, майлыжын көрсөтөбүз. Чегенжин күйөт бекен, күйбөйт бекен. Так, айтабыз, Volvo'ныкы буттан басат да. Фредлайнердики могу жерде болот да. Могу жерде бассаңар, түшөт. Рулду ылдый кылып көтөрсө болот да. Өзүңөргө подходящий кылып туруп муну бекитип койсоңор. Так, мына 381 майл. 381 майл. Чегенжин эчтеке күйбөйт. Калифорнияга кирсе болобу? Болот. Деф бар бирок. Өзүнүкү деф. Жок, ошо деф өзүнүкү, чегенжин күйбөйт. Жанагы эмишин тесттеп атпайбы? Эмиш өтүп койгон анда. Өтүп койгонсуң, Достор, монда GPS көрдүңөрбү? Garmin GPS-ти колдонгула. Жанагы балдар деген мосторду сүзүп алат го. Жана ар кандай TrackPace, MrapPace деген бир эмелерди көрдүм. Бул именно трак айдайм, мен профессионалмын деген жигиттердин трагын ичинде монда GPS болот да. Только ошо GPS менен айдаш керек. GPS-ке мына трактын узундугун, бийиктигин, туурасын, баардыгын киргизип койсоңор, мосторду кадимкидей айланып өтүп, силерге только трактын жолу менен өтөт. Дагы бир жол көрсөтүп коеюн да. Чегенжин эч кандай күйбөйт. 381 майл. Короче, мен деген жолдо жүргөндө, өзүм 9 жыл жолдо жүргөм да, жыл сайын 150 миң майл айдачумун да. 150 миң майл айдаганда азыр деген почти 400гө жакындап калыптыр, Ошондон баштап ана санай баштагыла. 150 1 жылда, 2 жылда 300, 4 жылда 600, муну кошсоңор миллионго эптеп жетейин деп калат экен да. Чынбы, илешип калат. 4 жыл иштетип туруп анан муну деген бир жета 20 миңге, 25 миңге сатып жатышпайбы, чынбы? Жакшы. Ошол. Могу кече эреткана сынып калды лобой. Таш тийген болчу. Кече от алдырып, печка кожгон кезде могу трещина кетип калды. Трещина кетип калды. Лобойду алмаштырып берип койгон. Бул деген коркунучтуу деле эмес да. Volvo'ныкы анан Freightliner-дики бир где-то 200-250 тегереген деле болот да. $250. Эгер жаңы чыккан эме болсо, алар $600 болуш. Кайдан 1600 алмаштырбадыбы? Ошондой. $1600 элестет, лобой. Лобой деген эртеси күнү эле сынып калышы мүмкүн, таш тийип, чынбы? Анан ар бир эле лобой сынган сайын 1600гө. Булардын жакшы жери $200-250 турат. Так,
цеп бар içinde. Бүт чейиндер да бар. Чейиндердин баары бар. Алып койгон бирок колдоно элекмин. Колдоно элексиң. 6 мешок чейин бар. Азыркы учурда эме да. Көп штаттарда көбүнчөсү Калифорния жакта чейин деп коет, ченжир болот дөңгөлөккө салган. Ал жок болсо штраф кылат. Кээ бирде чейиндерди бул жактан бизде бир $100, 115 тегеринде сатабыз да, биз өзүбүзчү. Тракстаптарда 150-дөй болуп калат. А так полицейскийлер чакырып калса жана чейин саткандар 400 бир чейинде $400 коюп берет. Ошондой болуп берет. Могу лобовойду алмаштырыш керек экен. Мондай трещина жарабайт достор. Көп эле жаңы чыккан жигиттер болуп калышы мүмкүн, мондай жарабайт. Тегиндей точка болуп турбайбы? Мына могу жерде. Андайлар жарай берет. Эчтеке болбойт. Көрдүңөрбү? Мондай кичинекей бир царапинкалар болсо, мондай эчтеке болбойт. Эгерде мондай трещина кетти, бүттү. По-моему, 3 сантиметрден ашык уже эме болот да, тикет болуп калат. Жакшы. Өзүң айдадың де? Өзүм айдагам. Ого, өзүм айдадым. Сол айдагам. Тим айдагам эмесмин. Неде айдадың? Драйвен айдадым. Драйвен айдадың. Оор жүк алган эмесмин. Кээ бир компанияларда драйвен, кээ бир компанияларда Amazon. Жакшы эме, достор. Биз азыр көптөгөн мекендештер чалып атат, жазып атат. Кээ бир мекендештерге 5 саат түшүндүрүп атабыз, кээ бир мекендештерге 10 саат түшүндүрүп атабыз. Мага күн сайын эле чала берет да. Анан баягы ачык эле айтып коюш керек. 100 мекендеш менен сүйлөсөң, ошонун 5өө менен эле иштесе болот да. Кээ бир эмени түшүнбөйт, техниканы түшүнбөйт. Анан кээ бирөө тракты алып элек жатып эле уже депрессияга кире баштайт да. Анан айтабыз, кой, силер жарабайсыңар. Эме бизнеске жарабайсыңар депчи. Бизнес деген неме да, риск да, чынбы? Биз да рисковать этип иштеп атабыз. Мына компаниялы иштеп атабыз, 120 тракты. Биз деле стрессовый жумуш да, тракович. Ошон үчүн эми колдон келген аракеттерди кылып берип атабыз. Эгерде бул тракты Кудай буйрса бир мекендешибиз алып калса, инвестор катары, айдоочуну таап беребиз койгон. 6 айдан өйдө опыттуу айдоочуну таап беребиз, жолго чыгарабыз. Анан деген ар бир айдоочунун, мен айтып атпаймынбы? Ар бир айдоочунун өзүнүн телеграм каналы болот, чынбы? Ошол телеграм каналы аркылуу биз көрүп турабыз. Айдоочу кайда жүрөт, эмне жүктөрдү ташып атат, трагы бузулду, бузулган жокпу, баардык нерсе. Силерде ошондойбу? Ага, бизде группа бар, ошол менен эле өзүбүз диспетчер менен сүйлөшүп, курс ала беребиз. Ошол диспетчерге биз эмелерди, инвесторду кошуп коебуз да. Ага. Биз эмнени көрсөк, диспетчер дагы, инвестор дагы Кыргызстанга жатып алып көрө берет. Көрө берет ошол нерселерди прозрачно. Например, сен кетип баратып, эмең жарылып калды, дөңгөлөк жарылып калды. Эмне кыласың? Группага жазам. Жазасың, сүрөттөрүн жибересиң. Сүрөт жиберем, флитке айтам, флит мага жакын жерден сервис таап берет. Таап берет, апарасың, оңдотосуң, реситтерин ошол жака коесуң, чынбы? Бүт баарын жиберип беребиз. Ошо да. Например, Кыргызстандан бир мекендешибиз муну алып калат, же болбосо Россиядан алып калат, Германиядан бул тракты алып калса, биз айдоочуну отургузуп, аны жолго чыгарып телеграм каналына кошуп койсок, биз эмнени көрсөк, алар да ошону көрүп турат да. Прозрачно болот. Бизден сурабай эле ошо водитель менен эле туугандашып эле, ассаламу алейкум, кандай деп жумуштарын бүтүрө берет да. Ошол. Бизге айырмасы кайсы? Бул тракты Америкада жашаган бирөө алабы, Кыргызстанда жашаган бирөө алабы, чынбы? Например, Чикагодан деле кошуп атат бизге трактарды. Ал бизге күн сайын келбейт да, эмебизге. Ал телеграмды гана карап отурат. Телеграмдан карап отурат. Ошондой жакшы трак экен. Көчөгүн алып келип чыштап кетип бересиң, мен көчөгүн жумушка чыкпай калгам. Бүгүн экөөбүз видео тартып атабыз. Кудай буйрса деп турсак. Эми бул жакшы трак экен, сырттан деле көрсөтөлү. 381 майл жүргөн, 505 хаус-павер, 22-жылкы, инвесторго жарайт. Дөңгөлөктөрүнүн баары жакшы. Бир дагы ремонт требовать этпейт. Биз ушундай трактарды алгыла деп атпайбызбы, достор? Чынбы? Мындай тракты алсаңар, мына биз санап бердик. Мына 4 жыл иштетсеңер миллионго жакындайт экен. 3 жыл, 3,5 жыл иштетип туруп, пайдасын көрүп, чынбы? Анан эсине берип койсо болот. Эсине берип койсо болот, анан эсине бергенде да ошол таза пайда болуп жөнтөккө тарс түшүп калат атпайбы, чынбы? Жакшы. Ассаламу алейкум, чоң рахмат сиздерге. Ооба. Зойканы калдап туруңуздар. Ооба, достор, мына дагы бир сонун тракты көрсөттүк. Эми баардык нерсенин баарын айттык. Инвесторлор чалгыла, алсаңыздар колдон келишинче иштетип беребиз. Кыргызстанда жатып алып, Россияда, Европада жатып алып, пайдасын көрө бересиңер. Бул тракты биз 2 жол менен берсек болот. Компания драйверге 35%ке биз берип коебуз. Чынбы? 35 3,5 миң зарплатаны ала алат. Бизде жакшы болуп атат азыр гростор. 10дон 14кө чейин болуп атат. Сезон. Сезон болуп атпайбы? Ма драйвенде жүрсө, эгерде Amazon'да болсо, андан да көп болуп калышы мүмкүн. Анда процентке берсеңер силер деген жумасына 2 миң, 2,5 миң таап калсаңар мүмкүн. Муну арендага берип коем десеңер, мына жылы да жаңы болуп атат, состояниясы да кычырайт. Муну 1400, 1500га аренда берип койсок, мына 5600, $6,000 мага түшөт деп турсаңар, только ремонт жок да. Ошо жок, ремонт болуп калса ошол инвестор өзү төлөйт да. Дөңгөлөк жарылып калат, лампочка күйүп кетет.
Эгерде эски трак алсаңар, миллиондук трак 800-900 көп бузулушу мүмкүн. Бул эми өзүңөр элестеткиле 381 менен. Көпкө чыдайт. Ошол достор, чалыңыздар. Номерди жазып коебуз. Нур-Султандын номерин жазып коебуз. Менин да номерин жазып коебуз. Окончательный баасы 70, 70тен 1 тиын түшпөйбүз. Анткени бул Нур-Султан эмес муну убагында 80 деп чыгаргансың, 80 деп чыгаргам. Чыгарып, анан буга 65 берип аткан кишилер бар. 65 десе азыр деле сатып ийсек болот. Только анан бу инвесторго жакшы болсун, жакшы трак деп анан 70 деп атабыз. Ошондой кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшы.